Саламатсыңарбы урматтуу достор, менин атым Жолдош. Бүгүн Корей алфавитиндеги үндүү тамгалардын кийинки тамгасын өтөлү. Кийинки тамгасы бул О тамгасы. Мына бул тоголок жашылды көрүп атасыздар. Бул үндүү тамгалардын астында жазылбай турган, окулбай турган тамга. Анан О тамгасын өтөбүз. Бүгүн мына кичинекей сызыкча, анан узун сызыкча болуп жазылат. Бул О деген тыбышты берет. Кыргызчадагы кол, бош, бор деген сөздөрдө айтыла турган, жазыла турган О жана айтыла турган О. Келе биз мисалдарынан көрөлү. Уже көп тамгалардын көбү жашыл боёкко боелуп баратат. Бул биз тамгалардын көбүнчөсүндө өттүк дегенди түшүндүрөт. Эң биринчи эле сөз бул О-ри. О-ри. Бул жерде 4 тамга турат, ың, о, ры, и. Бул тамга окулбайт. Ори, ори, өрдөк. О-па. О, оп, оп, эки п, а. Оппа, оппа. Оппа деген байке, кыздар айтат көбүнчө. Көбүнчө эмес, бул кыздарга. Кыздар өздөрүнүн байкелерин же болбосо чоңойгондо, сүйлөшүп жүргөндө жигиттерин көбүнчө оппа дейт. Оппа. Жана корейский драмаларды көрсөңөр, корейский сериалдарды көбүнчө эле сүйлөшкөн жигиттерине оппа деп кайрылат. Оппа. Анан кийинки сөз о-и. О-и. Бул жерде ың эки жерде тең окулбайт, О-и. Бадыраң. Андан кийинки сөз мо-жа. Мо-жа. Шапка. Сори. Сори. Сорини мен тура эмес жерге кыргызча жагына дагы сори деп жазып коюп турмун. Сори деген үн. Үн деген сөз. Эми келгиле биз кайра доскага адаттагыдай бир сыйра карайлы, дагы экинчи катарга өтөлү. Мен атайын бул жерге өткөн сөздөрдү кайталап жазып атам. Силерге дагы түшүнүктүүрөөк болсун жана силер батыраак жаттагыла бул сөздөрдү деп. Подо. Подо, п билесиздер да. Кичинекей х атайын жазып койдум. П деп айтылат да. Подо. Подо жүзүм. Робот. Кече мурда күнү эле өттүк бул тамганы. Робот. Тыдан кийин х жазылып атат. Робот. Бунун орусчасын дагы мен роботы деп жазып коюп турум. Робот эле. Анан кийин ко. Ко. К х. Ко. Ко. Мурун. Нос. Анан ко ки ри. Ко. Хызы менен ки. Х жок, жөн эле эки к болуп айтылат. Ири. Кокири. Пил. Коги. Коги. Бул жерде карасаңыздар, биз бул жерде мисалда муну көрүп атабыз да. Сөздүн башында жазылса бул к болуп окулуп атат, ортосунда жазылса г болуп окулуп атат. Анан дагы бир байкай турган нерсе, өткөндө бир суроо болду эле. Эмнеге бирөө мындай болуп жазылат, башка жерде турганда жетидей болуп жазылат деп. Бул жерде карасаңыздар, бул жерде жатып турган үндүү келип атат да, жатып жазылган үндүү. Ошон үчүн мындай болуп төрт бурчтуктай болуп жазылып атат, түз болуп. А бул жерде болсо и туруп турат. Туруп турган үндүүнүн жанына келсе анда ушундай болуп жазылат. Келе. Биз сөздөрдү кайра башынан кайталап коелу. Ори. Ори. Оппа. Оппа. Ои. Ои. Можа. Можа. Сори. Сори. Экинчи катар. Подо. Подо. Робот. Робот. 코. 코. 코끼리. 코끼리. 고기. 고기.